Бистерден авырат поддерживаю. Батя, сіз Çınarıcı, mına bir katta çok geçti, çıktı mına. Şimdi tanış. Yok, hazır daha çıksın. Bizge ne? Eller gelsin abi. Gelerek. Hazır elden jönele страшный kapı. Anda cümümüzden hanım, tetinde Türk liralı elderge. Cürüyle anda bir Cümümüzden ece. Beka, batya, cüksene. Şurada çok olan adam. Kol koyuyor. Мен бияққа чыктыңар эле. Биздин максатыбыз биз Сокулук районунда Навапалык айылында Чыңгыз Айтматов атында номер 1-лицей мектебинен келген ата-энелер болобуз. Себеби бул жака чыкканыбыздын себеби ай сайын чогултуучу акчалар бизге оордук кылып жатат. 500 сомдон 3000 сомго чейин чогултабыз. Ай сайын биз фонд деп беребиз. Ал акчалардын отчетун алышыбыз керек. Андан кийин директор болсо бизге уже укугубузду төлөп биздин үстүбүздөн заявление жазып атат. Андан кийинки дагы бир талабыбыз директор кетсин. Алган акчаларына 5 жылдык отчетун берсин. Биздин талап эң болгон ошол. А башка жол менен чечилген жокпу бул маселе? Жол менен мен 26 февралдан баштап Минобразованияга, жогорку кеңешке, областной прокуратурага жазган эч кандай чечилген жок. Текшерүү деген нормалдуу текшерүү болгон жок. Жөн гана сунуштоолор гана болду. Себеби дегенде сиз акча төлөбөй эле коюңуз, калгандарды унчукпай эле коюңуз деген. Эмне үчүн элдин биз кааламын ойлобошубуз керек. Элдин каалоосун аткарбашыбыз керек. Бул ата-энелер чыгып атат да азыр. Ооба. Канча чогулуп тур анын акча? Азыр дагы келип калышат. Бул жерде 2 апрелде да чыкканбыз 400дөн ашуун ата-эне. Ошондо канча фондко канча акча чогулуп анан эмнеден талаш чыгып атат азыр? Биз болсо ай сайын фондко не болгондо эле мектепте 4500 окуучу бар. Айына эле 2 миллиондон ашык акча беребиз. Жылына 20 миллиондон ашып кетет, 30 миллиондон даже ашып кетет. Биз ошолордун отчетун алышыбыз керек. Акча алган акчалар бүт баары натыйжасыз жумшатылган. Азыр Азыр эми дагы келет. Бир айыл бүт Ташкы Новопавловка айылы бүт бар көчөрүп атабыз. Анан эми азыр сөздөн сөз чыгып эле ал ортодо биздин деген көтөрүп чыккан эжебизди булар улуттар аралык деген чагымчы деген. Бияктан кайсы депутатка именно обращение? Президенттин өзүнө келди. Демиси чыгып биздин үнүн да кайрылабыз. Билим берүү министри да биздин көйгөйүбүздү чечип бере албайт. Ооба. Билим берүү министри деп келди, мектепке барды дагы. Эгер мектепте көпчүлүк ата-энелер 500 сом десе 500 сом төлөгүлө, 50 сом десе 50 сом төлөгүлө деп кетип калды. Ал мектеп деген парламент эмес да дауыска койгудай, көрөбү? Жазга эме жүздө 50 сомдуктар өзү жок дейт, 500 сомдуктар өзү жок дейт билимден келген. Деп балдарды бөлгөнгө. Силердин эмеңер талаптарыңарды мен бүздүрүү жасайын, Мен жогорку кеңештен чыктым. Сиз бизди таанысаңыз, чындык эле айтып атабыз. Анан сиз сизди билишиңиз керек. Ошо мен коомдук кабылдамадан жогорку кеңештен. Аты жөнүңүздү айтып тогуласыздар. Biz dagı keyin dagı sizge okşap surayt da siz kimge kayırıldığınız da biz de aytабыз şunday жазып ketкен дейбиz да. Силердин аты жөнүңүздү айтабыз да. Азыр келсин эми ал не важно. Кандай не важно? Биздики важно силердики важно. Ар кимге эле жасап өтүп айтып деп чыгып. Ошол. Биздин атынан келип атасыз. Просто биз айта албайбыз же аты жөнүн. Жок, анда эч убакта болбойт. Ар ким өзүн тааныштыргандан чыгыш керек. Жолдогу милиция деле өзүн тааныштырып тургандан правасын сурайт да, туурабы? А силер ошо Динаранын атынан келгендисиңер, биз каяктан билебиз? Эми жүрүңүз эже, ишенбесеңиз. Жок, барбайбыз, элдер келсин ошо президентке. Аты жөнүңөрдү айтып. Хорошо, мен силердин талаптарыңызды билдирем, Анан келип текшерип, депутатка келеби, кимиси келеби, анан ишти требованияны алып ошол деректи жок кылып башка аялды коюп койсун, кимисин любойун коюп койсун. Биз вообще эметпей калдык да. Абдан через 15 жыл болуп бир иштеген. 15 жылдан бери эмне деген эми тияка салдырган үй дейт, мына айланан 4 этаж дейт. Коммерциясы эмесиз жок болсо ал каяктан акчаны таап атат? Бизден сорап атат да. Через жыл. Биз унчуккан жокпуз, жүрө бердик, аягында чыдабай кеттик да. Кой
чогулуп алып көк үйгө келели деп келгенбиз да.